Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз бир жаңы долбоордун үстүндө турабыз. Бул Кур'ан-ы Каримди канткенде мен эң мыкты деңгээлде чеберчилик менен окуй алам деген суроонун үстүндө иштелип аткан бул долбоор. Бул эл ичинде кеңири жайылган Муаллим Сани же болбосо экинчи мугалим деп дагы билсек болот. Ошол китептин негизинде араб тамгаларынын нолдон баштап окутабыз. Буйруса тажвид эрежелерин эң мыкты деңгээлде өздөштүргөнгө чейин. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эмесе биз сабагыбызга кириштик. Бул Кур'ан алифбеси тажвиди менен деген кыргыз тилинде жазылган китеп. Албетте ичинде арабча, бирок түшүндүрмөлөрү кыргыз тилинде. Ушул китеп боюнча биз сабагыбызды баштайбыз. Эмесе биринчи сабагыбыз бул араб тамгалары деп, шу тамгаларды азыр бул доскага жазабыз дагы. Андан кийин ар бир тамганын окулушу, айтылыш тартиптерин чогуу кайталайбыз. Бул жогоруда жазылып турган араб тамгалары. Негизинен араб тамгасы 29 тамгадан турат. Бирок кээ бир китептерде, кээ бир булактарда 28 тамгадан деп да айтылып келинет. Бирок биз бүгүн өтө турган доскада жазылып турган тамгалардын саны 29 тамга. Эмне үчүн 28, эмне үчүн 29 экендигин өзүнүн учуру келсе дагы кенен токтолуп кетебиз. Араб тамгалары башка тамгалардан айырмаланып, оңдон солду карай жазылынат. Негизинен башка тилден айырмаланып. Жазылып турган жогорудагы бул араб тамганын эң биринчи тамгасы бул алиф тамгасы. А эмес, ичке менен алиф. Бүгүн айта кетүүчү нерсе, ошол араб тамгаларынын бардыгын жаздык, бардыгын тааныштырабыз, бирок үстүртөн гана өтөбүз. Кийинки сабактарыбызда, кийинки бөлүктөрдө ар бир тамганын өзүнө токтолобуз. Махраж деп коет, ооздон кантип айтылынат, сөздүн башында кандай келет, сөз ортосунда кандай жазылат жана сөз аягында кандай жазылынат. Ушул бардык этаптан бүт тараптама алып туруп, ар бир тамганы терең чукур үйрөнүп өтөбүз. Бул бүгүнкү сабагыбыз болгону тамгаларды бүгүн үстүртөн гана таанышып өтүү. Мен кайталаймын, урматтуу көрүүчүлөр, силер дагы артыбыздан кайталайсыңар. Биринчи тамга алиф. Алиф. Б. Б. А тамгасы кыргыз тилинде А бир аз жоонураак айтылып калышы мүмкүн. Өз ичке тамгаларга кирсе дагы, буну дагы да ичке айтыш үчүн Б. Б. Кээ бир маалыматтарда буну Б деп дагы берет. Ичке айтылыш үчүн биз Б деп таанытабыз. Т. Т. Ф. Эки тиштин ортосуна тилди коюп Ф. Жим. Х. 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 Катуу. Х. Дел. Зел. Эки тиштин ортосуна тилди коюп зел. Ра. Зе. Син. Шин. Сод. Дод. Та. Ва. Айн. Гайн. Фа. Каф. Каф. Лам. Мим. Нун. Вау. У, А, У деп жазганбыз. Ушуну В дебестен вау. Вау. Х. Эң жумшак Х. Х. Лам алиф. Я. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, ар бир тилде тамгалар экиге бөлүнгөн сыяктуу жоон жана ичке болуп, же каткалаң же жумшак деп да айтылынат. Араб тилинде дагы өзүңөр көрүп тургандай бул кызыл сыя менен жазылынган тамгалар жоон тамгалар болот. Жоон тамгалардын ичке тамгадан айырмасы оозду толтуруп, үндү бийик көтөргөн абалда айтылынат. Албетте бул эки тамганы салыштыруу кийинки сабактарыбызда уланат.
Эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.